Мен кыргыз элиме кайрылуумдун себеби балам эпилепсия менен ооруп, ошо өзүн жоготуп коюп атат. Ушул баламдын дарылануусуна жардам бериңиздерди суранам. Өзүм дагы гепатит С менен ооруйм. Буга чейин иштеп жүрчүмүн. Өзүмүздүн эмени өзүм Аллахтын берген эмеси менен, рызкысы менен балдарымды багып аткам. Азыр ошол баламдын ооруганына байланыштуу жумушка чыга албай атам. Өзүм дагы дарыларымы алганга эме мүмкүнчүлүгүм болбой атат. Баламды дагы дарылатканга мүмкүнчүлүк болбой. Тамак аш, продукта жагынан дагы, квартира төлөгөн жактан дагы кыйналып атам. Жардам берип коюңуздарды суранам Аллах ыраазычылык үчүн. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, ошол пирожки сатып, жасап сатып, ушундай эмелерди, иштерди кылып иштесем деп ниет кылам. Ошол ишти баштап, ушу балдарымды ошол өзүм эмгегим менен багып кетсем деп ниет кылам. Ушул бала менен негизи жумуш көп, иштейм десем жумуш көп, бирок бала менен эч жерге жумушка албайт. Бала менен бир жерде жумушка иштеген да кыйын. Анын үстүнө балам ооруп калат. Ушу көзөмөлдөп турбасам, убагында дарысын берип, убагында уктатпасам, ошо эмеси күчөп кетет да. Кээде айла жок болгондо ошо чыгып балам менен иштеп келем, бирок ошол күнү түнү 1-2 жолу кармайт да. Нервден чарчайт, аякта ар түрдүү адамдар менен эметет дагы. Убагында уктабай калат, тамагын убагында жебей калат, дарысын убагында ичпей калат. Анан ошол күндөрү көбүрөөк кармайт. Кээде күндүзү да кармап калат. Ар бир эне ушул балдарын эч нерседен кем болбой чоңоюусун каалайт. Мен дагы ошол балдарымды бир эмеден кем кылгым келбейт, жакшы жашоодо жашагынын каалайм. Ушу балдарым үчүн жакшы иш баштап, балдарым келечегин жакшы жакка, жакшы өзгөрүүлөргө өзгөрткүм келет. Жакшы окууларга окуса. Негизи бул эмеге мен ошол айлам жоктон, ушу балам ооруп, эч бир жумуш кыла албаганымдан, ушу кыйналганыман ошол айлам жоктон кайрылып атам. Аллах ыраазычылык үчүн жардам берип коюңуздар.